Саламатсыздарбы? Түз эфирде Адил сөз программасы. Адил сөз коомдук социалдык көйгөйлөрдү ачык талкуулайт. Эфирде мен Назгүл Ахунова барам. Ош шаарындагы жаштык лагери жекелик колдоого берилет деген маалымат бүгүнкү күндө Ош шаарында талкуу жаратты. Бирок Ош шаардык мэриясы бул маселе толук кандуу чечиле электигин билдирди. Мына ушул сыяктуу маселелерден улам шаардагы жеткинчектер кайсы лагерге барат деген суроо туулат. Биз бүгүн Адил сөз программасында мына ушул маселени талкуулайбыз. Бизде конокто Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын осулчусу Салтанат Жүдөшова. Саламатсызбы, Салтанат айым, студиябызга кош келипсиз. Алгачкы суроо, жаштык лагеринин тагдыры азыркы күндө бүдөмүк болуп турат. Лагерди мындан ары ким башкарат? Жеке ишкерлерби же шаар бийлигиби? Негизинен бул лагерь 2010 жылдан кийин баарыбызга маалым болгондой эле, белгилүү болгондой, бир топ жылга чейин ал жерде кароосуз калды, адамдар жашап калды, тургундар жашап, андан кийин өтө эскирип кеткендиктен, аракет кылсак дагы өтө эскирип кеткендиктен лагерь ачууга болбой калгандыктан быйылкы жылы биздин ошол лагерди кайра куруу максатында атайын мамлекеттик жана жеке менчик кызматташтыктын негизинде убактылуу ижарага берүү үчүн сынак жарыяланган эле. Бирок бул коомдо бир топ талаш тартышындай болуп кеткендиктен азыр убактылуулуча токтотулду деп жатышат. Бизге берген маалыматтар боюнча ошол. Бирок кала бийлиги бүгүн ошол жаштык лагерине барып, журналисттерге маалымат бергенде айтышты да. Ал убактылуу гана мындай коомдо нааразычылыктар түрдүү сын пикирлер айтылып кетпедиби? Ижарага берилет дегендечи. Ошондон улам мындай коомчулукту тынчтандыруу жаатында гана айтылган, расмий токтотулбаган деп айтты да. Сиздердин кабарыңыздар жокпу? Биз ал боюнча маалымат билбедик, биз ал боюнча жооп бере албайбыз. Ишенүү адистер жооп бере алат, биз ошону гана билебиз. Убактылуу ижарага берүү деп айтып калдыңыз. Ошондо мөөнөтү кандай, анан кандай шартта берилет? Алар боюнча негиз биз түшүнгөнүбүз ошол эле да, убактылуу берилет деген гана түшүнүктө болдук. Ал боюнча толук маалыматым жок, айта албайм. Эми ошол лагерибиздин ушунусуна байланыштуу биз быйылкы окуу жылында мектеп алдындагы лагерлердеги окуучулардын санын көбөйттүк. Жылда 570-600ге жакын окуучу болсо, быйыл 10.000ден ашыгыраак окуучубузду, 1010 окуучуга азыр биз мектеп алдындагы лагерлерди уюштуруп атабыз. Кайра эле ошол жаштык лагери боюнча темага кайталы. Сиз азыр айтып атасыз, жаштык лагери боюнча канча жылга чейин берилиши боюнча бизге азыр так маалымат бериле элек депчи. Бирок мындай бир ал ишкерге мындай бир кандай шартта берилет? Эгерде жеке ишкердин колуна өтө турган болсо, мисалы лагерге барчу балдардын баягы жолдомолорунун баасы кымбаттайбы? Бизде азыр жаштык лагерине барганда баягы социалдык жактан аз камсыз болгон балдар дагы барчу эле, аларга акысыз болчу эле. Ал шарттары өзгөрүп калабы эгерде жеке колдорго өтө турган болсочу? Менин оюмча андай болбойт. Эми менин жеке өзүм пикирим, ал боюнча эми кандай шартта кандай боло турганын билбейм, бирок негизинен көбүнчө эле ушундай шериктештик, кызматташтык менен бүткөрүлгөн бала бакчалар болуп атат, мектептер болуп атат, мисалы кошуна мамлекеттер менен деле кызматташтык менен бүткөрүп атабыз. Андай деңгээлге чыга элекко. Менин оюм боюнча анчалык деңгээлде болбойт деп ойлойм. Негизинен ушул мамлекеттин кызыкчылыгын көздөйт деп ойлойм, жеке менчикти деп ойлобойм. Менин пикирим ошондой, жеке пикирим боюнча. Өзү кандай зарылчылык болуп атат ошол жеке колдорго убактылуу ижарага берүүнүн? Себеби өтө эскирип кеткен да, анан өтө чоң сумманы талап кылат ал жерде. Ошондуктан кайра куруу зарылдыгы келип атат да. Ал жерде толугу менен кайра куруп чыгыш керек. Ошон үчүн берилип жатса. Ижарага берүүнүн шарттары боюнча ал жерди толугу менен оңдоп чыгабы же кандай оңдоо түзөлүү аткарыш керек? Кайра куруу иштери деп айтылды да, биз эми бул боюнча ошо курулуу баягы муниципалдык ишканалар жооп бере алса керек. Мен ал боюнча чындыгында жакшы терең маалымат билбейт экенмин. Билгеним ушулар. Буга чейин жаштык лагерин июнь окуясында жабыркагандар жашап келбеди беле? Кайра мэрияга өткөрүлгөндөн кийин оңдоп түзөлүп, анан аянты дагы кеңейип, башында 25 баланы кабыл алган болсо, кийинчерээк 50-150гө көбөйтөбүз деди эле да. Ошол план боюнча айтып берсеңиз, балким ошонун негизинде оңдоп түзөлөбү, кайра
чукуру боюнча? Биз эми ошол убакта мындан 2 жыл мурун бошотулгандан кийин ушул бир чекесиндеги эле бир чеке жактагы эле 2 корпусун араң ошол жерди дагы тазалаганга канча акча каражатын сарптап туруп иштеттик да. Анан бирок баары бир баягы эски нептегиче эсиң кетет деген бар да. Ошон үчүн өтө эскиргенди кайра баары жаңылоо талабы турат да. Зарылчылыгы келүүдө да. Ошондогу план боюнча канча имарат кошулмак? Эми ал жердин чындыгында ал жердин территориясы эле 5 гектарга жакын ошондой да, чоң жерди ээлеген. Анан ал жерге анын планды түзүшкөндө анан талап кылынат да. Мисалы буга чейин баягы 2010-жылга чейин ар бир агымда 4 агым менен 200дөн бала эс алып, бир 1000ге жакын бала эс алдырылып жүргөн да, ал жердеги корпустардачы. Эми эгер жаңыдан курса, мен ойлойм, дагы бир заманбап кылып курулса жакшы болсо керек деп ойлойм. Өзү негизи ал жерде кандай оңдоп түзөөгө муктаждык бар эле? Кайра куруу керек да, өтө эскирип кеткен да. Дубалдары эскирген ал жерлер. Кайра куруу зарыл да турганда ошончу. Мындай кеңейет дагы делген да, орундарчы ошондо канча орунга ылайыкташ курулмак? Мен билбейм да, анын жөнүндө мен чындыгында аны эми ишкерлер кандай иш жүргүзөт, архитектура деген бар, биздин муниципалдык менчик башкармалыгы бар, ошолор чечишет да, алар эсептеп чыгышса керек. Кандай болгондо дагы ошо келечектеги балдар үчүн болот деп ойлойм да, балдардын кызыкчылыгын көздөлөт деп. Кайра оңдоп түзөөгө жалпы канча акча керектелет деп айтылган эле ошол мезгилде? Аны мен билбейт экенмин, ал жөнүндө кабарым жок. Азыр эми бул мамлекет менен жеке ишкерлердин шериктештиги деп калдыңыз да. Ошондо оңдоп түзөө иштери эки тараптан тең болобу же болбосо жеке ишкер гана жалпы жоопкерчиликти мойнуна алабы? Кандай болот ал жагы? Эми сынак жарыяланды деди, демек шериктештик дегенден демек шериктеш болсо керек деп ойлойм да. Кызматташтык, жеке менчик жана мамлекеттик кызматташтык деп айтылып аткандан кийин демек ошондой болуш керек деп ойлойм. Бул боюнча адистер жооп бере алса керек. Мен бул боюнча чындыгында адис эмес болгондуктан билбейм да ал боюнча. Балдарды кабыл алууда шарттары өзгөрбөйбү? Мурдагыдай эле акысыз келген балдар деле кабыл алына береби? Эми ошол бүткөндөн кийин айтышса керек, бүтүп курулуп бүткөндөн кийин ал чечилет да. Анда эмесе ошол быйылкы жайкы каникулда балдарды жайкы эс алууда кандай шартта, каяктарда эс алдыруу пландалып атат? Эми азыркы жагдай боюнча быйылкы жылы эгерде жеке колдорго берилсе деле, лагерь быйылкы жылы пайдаланууга берилбесе керек. Сиздер ошону эске алдыңыздарбы? Каяктарга кантип эс алдырасыздар балдарды? Биз ошол балдардын эс алуусу үчүн өкмөт тарабынан дагы мына 2019-жылдын апрель айында чыккан буйругунун негизинде Ош шаардык мэриясы менен биргеликте быйылкы жылы балдардын эс алуусуна балдардын санын көбөйтүү максатында мектеп алдындагы лагерлерди ачтык. 23 мектепке ачууга даярданып атабыз. 1010 баланын эсебин алдык азыр. Алардын бардыгы акысыз жүрөт. Ар бир балага күнүнө 40 сомдон акча каражаты бөлүнгөн. Андан сырткары биздин мына жергиликтүү ишкерлер тарабынан дельфин бар дегендей парктарга, аттракциондорго балдарды экскурсияга алып чыгып, акысыз алар ошондой мэрия тарабынан жардам берилип атат. Жана мектебиндин эле алдында эмес, мына биздин балдардын келечек борборунда дагы ачууну пландаштырып жатабыз. Андан жаштар комитети дагы оюштурууну пландаштырып атат. Ал эми биздин өзүбүздүкүндө азырынча 23 мектепте пландаштырып атабыз. Ошондо Ош шаарындагы окуучулар мектеп алдындагы лагерлер менен гана чектелеби? Башка жактарда? Андан сырткары баягы жеке менчик дагы өткөн жылы баягы Silk Road Ration деп дагы ачылды. Акылуу ал дагы. Бирок ага дагы каражаты жеткендер барып эс алышты. Ал жерде дагы 180ден 200ге жакын бала эс алды. Андан сырткары бизге жыл сайын эле Ысык көлдөн, Нокаттагы Кыргыз Ата деген жерден, Өзгөндөн, Саламайлык Кара Шородон, Арсланбаптан баягы жеке ишкерлер тарабынан уюштурулган лагерлер болот дагы. Алар өздөрү ошо аз камсыз үй бүлөнүн балдарынан 20-30 алып кетип эс алдырып келишет. Акысыз. Андан сырткары акылуусу дагы бар.
каражаты жеткендер үчүн дагы алар ошол жеке менчиктерге дагы эс алат. Мектеп алдындагы лагерлерге мындай орундар мындай жетиштүү элеби? Ош шаарында жалпы канча бала бар? Ошонун канчоосу гана камсыз болот? Бул эс алуу лагерлери бизде ошо 9 жаштан 14 жашка чейинки деп каралат дайыма. Андан сырткары бизде бул областтык кесиптик кошуналар уюмунда жеткинчек лагери бар. Ал жака дагы жиберилет. Ал жака бардык баягы ишканалар дагы бөлүнөт, квоталар берилет дагы, ошонун негизинде барат. Ал ишканалар деле шаардагы, ушу шаардагы эле биздин балдар бар эс алат ага деле. Мектептерге, мисалы, мектептердеги баланын санына карап, башталгыч класстарыбызда 30 миңден ашык окуучубуз бар да. Анан ошол мектептин баягы сыйымдуулугуна карап, биз азыр мектептерге 3-төн 4төн группа кылып ачып атабыз. Ошого даярдык көрүп, тизмелерин тактап, даярдык көрүп атабыз. Жаштык лагери Оштогу жападан жалгыз лагерь да. Ал жак убактылуу бошобогонуна байланыштуу ошол мектептеги лагерлер уюштурулганда, биздин билишибиз боюнча. Анан быйыл дагы эми жаштык лагери иштебейт, былтыркыдай эле. Ошондо быйыл мектеп алдындагы лагерлерде мындай орундар көбөйдүбү? Ошол эле учурда сырттагы лагерлерге балдарды жөнөтүү же ал жака орундарды алуу маселеси кандай болуп атат? Ооба, биз өткөн жылы 15 мектепти ачкан болсок, 600ге жакын окуучу эс алган болсо, быйылкы жылы 1000ден ашык болуп атат, 23 мектепке ачып атабыз. Эгер мындайда бизде эми Ош шаарындагы баягы талаптар бар. Лагерь ачат деп эле ача бербейт да, лагерди ачуудан алдын атайын биздин комиссия болот. Ал санэпид көзөмөлдөн, мэриядан чыгат, пожарный бар, экотехинспекция, ошолордун бардыгын комиссиянын курамы түзүлөт, ошолор барып көрөт. Алар уруксат, мисалы суу жок, биздин райондорубуз бар да, аларга ача албайбыз. Кайсы жерде шарты бар жерлерге, мектептерге ачууга уруксат бергенден кийин ачылат. Өзү ошол мектептерибизде шарттар жакшы болгондуктан биз ошо заявкаларын алдык. Бүгүнкү күндө Ош шаарында ошол лагердин жетишпестиги канчалык мындай деңгээлде курч болуп турат да? Эми чындыгында бул биз ачып жаткан, биз уюштуруп жаткан мектеп алдындагы эс алуу лагерлери булар акысыз. Акысыз болгондуктан ал эми каражаты жеткендер үчүн алардыкы жетиштүү эле да. Мисалы Ош шаарында деле өткөн жылы Дом отдыхта ачылды, көп Озгор жакта дагы бир неме ачты, көп эле мектеп лагерлер ачылды да, алар акылуу болду. Ага каражаты жеткендер барышат. Ал эми каражаты жок, бир аз социалдык жактан коргоого муктаж деген балдардын биз кичине болсо дагы биз бир аз ошолордун көңүлүн көтөрүү максатында эс алдырууну уюштуруп жатабыз да. Мектеп алдындагы лагерлерде кандай шарттар каралган? Ал жерде балдар кантип эс алышат? Ал жерге биз 10 күндүк эс алуу уюштургандан кийин 10 күнгө ылайык мектепте тарбиячылар карайт, вожатыйлар болот, директор лагерь болот, баланын санына карап. Андан сырткары алар 2 маал тамактанат. Эртең мененки саат 8ден баштап келишет дагы, 9да эртең мененки тамактануу болот, түшкү тамактануу болот. Саат 3кө чейин мектепте жүрүшөт. Алардын шарттарды түзүү максатында, алардын эс алуусун жакшы уюштуруу максатында биз атайын программалар иштелип чыкты. Бир күн мисалы үчүн экскурсия, музейлерге алып чыгыш мүмкүн, же парктарга апарып аттракциондорго ойнотуп келиш мүмкүн. Бир күн бассейнге алып барыш мүмкүн. Андан сырткары өткөн жылы 52 мектебибизде англис тилин кошо үйрөтүү максатында биздин ошол жерге волонтер балдар келишип, студенттер келип, ошону кошуп өткөрүштү. Быйылкы жылы деле ошондой пландарды киргизип атабыз. Андан сырткары дагы биз бирге окуйбуз долбоору бар. Ошол бирге окуйбуз долбоорунун тренерлери дагы бизге көмөк көрсөтүп, алар дагы жардам берейлик, барайлык деп атат. Андан кийин Ош университетинен, Ош мамлекеттик университетинен дагы практиканттар чыгып атышат. Демек, аларды ар түрдүү оюндар менен, ар түрдүү мастер-класстарды өткөрүлүп, жөн эле мынтип эле ойноп күлүп эле эмес, бардык башка. Анан дагы бир жакшы жагы лагердин достошот. Ал жерде ынтымактуулукка тарбияланат. Ал жерде кинофильмдерди көргөзүшү мүмкүн. Ар кандай шарттарда ар бир мектеп өзүнүн деңгээлине карап туруп пландар түзүп бекиттирилет. Ошонун негизинде иш алып барышат. Атайын режим сакталат. Мектеп лагерлери канча күн менен кабыл алат?
бир эле агым болот, 10 күндүк агым менен кабыл өткөрүлөт. Бул дагы ошо балдардын эс алуусуз калбасын деген максатта ошо 2010-жылдан кийинки уюштурулган лагерлер болуп эсептелет да. Буга чейин жаштык лагери канча агым менен канча баланы кабыл алчу? Буга чейин бир агымда 200ге жакын, 180-200ге чейин балдарды кабыл алып жүргөн, 4-5 агымга чейин кабыл алып жүргөн да, ошондо 1000ден ашык бала эс алып жүргөн мурда иштеп турганда. Андан сырткары дагы биздин мына кесиптик кошундарга дагы 300 баладан 500 балага чейин биздин эле башкармалыкка, билим берүү башкармалыгына квоталар берилген. Андан сырткары шаардагы толтур ишканалар бар, алардан барат балдар. Ошол жеткинчек лагеринде канча окуучу эс алдырылса, ошонун баардыгы шаардан дагы барып эс алып турушкан да, бир эле башкармалыктан сырткары дагы. Лагерлерге бир гана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары гана эмес, ошо мектептеги жетишкендиги боюнча дагы мыкты окуган балдар дагы барат да. Анан ошондо мындай баары камсыз болуп атабы? Азыр сиз айтып атасыз, акысыз барчулар социалдык жактан аз камсыз болгондорду мындай толук камсыздап атат депчи. А калган билим жагынан жетишкен балдар кандай болуп атат? Эми мындай да, ал башталгыч класстардагы окуучулардын ичинен аларды дагы калтырып коюшка мүмкүн эмес дейм да. Эми бардыгын камтый албаса дагы класстагы эң жакшы алдыңкы олимпиаданын жеңүүчүсү болуп калышы мүмкүн, же кайсы бир кароо конкурстун жеңүүчүсү болсо, белгилүү болуп, баары эле таанымал болуп калат, аларды кошушат. Алар эми бирден экиден чыгат, ошолорду кошот да. Ошондо бүгүнкү күндө жаштык лагерь иштебей турган болсо, Ошто канча бала быйыл лагерге барбайт деген суроо. Эми анын боюнча толук маалыматты биз август айында бере алабыз. Кошумча бере алабыз, себеби азыр ата-энелер өзүнүн шартына карайт. Андан сырткары биз жыл сайын билебиз да, биздин Ош шаарынан Ысык көлдө англис тилин эс алуу менен айкалыштыр деген аталыш менен алып кетишет да. Өткөн жылы бизден Ош шаарынан өтө көп барган. Саны боюнча өтө көп барган экен. Мен көбүнчө ушул лагерь боюнча милдеттенмен болгондуктан алар мага чалып, эже сизге рахмат, ушунчалык Ош шаарынан келди. Демек бизде акчалуулар деле бар, билимге умтулгандар деле бар. Билим алгысы келсе бардык нерсени токтотпойт да, туурабы? Бир эс алуу менен эле билим алууну айкалыштырып келген окуучуларыбыз бар да. Алар ошентип ыраазычылык билдирген да магачы. Мен ошондон дагы жакшы экен, биздин шаардан жакшы барыптыр депчи. Ошо. Андан сырткары дагы барышат, эми сырттагыларга барат. Мисалы үчүн Арсланбапта уюштурулган лагерге Теришко интернатынан, анын шаардагы эң өтө жакын жашаган үй бүлөдөн 21 баланы апарып эс алдырып келишти. Кара Шороодо Салам Аликте ачылган лагерге дагы алардыкы максаты баягы достукту күчөтүү максатында улуттар аралык. Ага дагы уюштуруп, алар дагы чакырышып, акысыз дагы уюштурду, акылуусу дагы болду да. Ошондой үй бүлөлөрдүн шартына карап туруп, алар дагы уюштуруп чакырышкан. Андайлар болот. Ал боюнча толук маалыматты, мисалы канчасы эс алып калгандыгын, канчасы, анан көпчүлүгү айылга алып кетип калышат. Кээде ошондой дагы болот да. Айылга барып, таза абада жайлоого барат, ата-энесине жардам бериш мүмкүн, тайына тайтасына, чоң аталарына дагы кетишкен болот. Биз бул боюнча балдардын жайкы эс алуусу боюнча маалыматты август айында жыйынтыктайбыз. Ош шаарындагы жападан жалгыз лагерь убактылуу иштебей атканына байланыштуу билим берүү министрлигине дагы кабар берилип, балким ушул абалдан чыгуу жактары дагы каралып атабы азыр сиздерде? Бул боюнча биз кабарланган, бардыгы эле бул боюнча маалымат жетиштүү берилген бардык жактарда. Ошон үчүн ошол эми азыр бардыгы эле көрүп турбайбы кандай учур болуп атат. Эми материалдык жакка дагы баягы каражатка карап токтолуп калып атат да көп иштерчи. Эгер ошолор чечилип калганда мүмкүн жакшы эле болсо керек эле дейм да. Эми туура элге түшүндүрүү иштерин да жүргүзүшүбүз керекпи дейм да. Жеке лагерлер менен иштешебиз деп калдыңыздар да. Азыр эми быйыл жаштык лагерь иштебей турган болсо, жеке лагерлерге мындай мүмкүн болушунча балдарды көбүрөөк жөнөтүү боюнча мындай бир сүйлөшүүлөр буга чейинки караганда мындай бир жандандыбы? Ооба, буга чейин караганда кечээ күнү эле биз Ош шаардык мэриясында вице-мэр Нурбек Сүйүнбаевич тарабынан чогулуш өткөргөндө ал ушундай бизге тапшырмалар болду. Мүмкүн болсо акысыз дагы кайсы бир пайызда
уюштуруп берүүсүн суранып биз кат жолдоп кайрыла турган болдук да. Эми алардыкы баштала элек, эми башталышына биз ошондой дагы жолдомолорду жиберелик деп макулдаштык да. Сиздер жалпы канча жеке лагерлер менен иштешесиздер? Анын канчоосуна канча бала барат, анын канчоосу акысыз болот эми ошондо? Эми азыр аны жеке ишкерлер өздөрү билет да. Азыр бизге келген маалымат боюнча азырынча бирөөсү келип атат. Анан өткөн жылкылар боюнча 2-3 шаардын өзүндө эле 2-3 жерде ачылганда, эми алар жеке ишкерлер өздөрү бизге маалымат берсе эле, биз алар менен баштайбыз да. Алар эми сен ачасыңбы, андай деген жөнүндө алар бизге маалымат бере элек да. Берсе эле биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн талабыбызды дагы коебуз. Окуучуларды дагы жибергенде ошо сандарын аныктап, канчалык пайызда эс алгандыгын билебиз да, шаардын балдары. Жеке лагерлерге мүмкүн болушунча орундарды көбөйтүүгө аракет кылып атабыз деп калдыңыз да. Ошондо мисалы былтыр канча барса, быйыл канчага көбөйүшү мүмкүн сиздердин божомолуңуздар боюнча? Эми биздин божомол боюнча өткөн жылы ушу жеке менчиктерге эс алгандарды эсептегенде 1000ге жакын бала эс алган экен. Ош шаарындагы эле эс алгандарды эсебине алганыбызда сентябрь айында алганда. Эми азыр канча ишкер, жеке ишкер ачса лагерь болушунча биз ошо сунуштарыбызды айтмакчыбыз да. Көбөйтүп берүүнү, дагы баягы агымдарын көбөйтүп берүүнү суранайлы деп атабыз. Азыр эми кайсыл лагерлер ачылган эле болсо биз аларга сунуштайбыз да. Мектеп алдындагы лагерлер боюнча да сөз кылсак, кайсыл мектептерде лагерлер ачылат? Анан ал мектептерде азыр уже неме башталдыбы, аракеттер башталдыбы, даярдануу? Бизге атайын Санепит көзөмөл тарабынан бизге атайын алар өздөрүнүн баягы талаптарын жиберет. Ал талаптар мектептерге берилди. Ошол талаптардын негизинде алар даярдыкты башташты. Ал эми биз болсо окутуу, тарбиялоо жактарын, пландарын иштеп чыккыла дедик. Ар бир эс алуу лагеринде эс алуучу окуучулардын тизмелерин тактап атабыз учурда. Ошол даярдыктар көрүлүп атат. Азыркы Ош шаарындагы кырдаалды эске алуу менен мектеп лагерлериндеги орундарды көбөйтүү же болбосо балким бир агым деп калдыңыз, ошону 2 же 3 агым менен кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрү жокпу? Же балким карап атасыздарбы? Аны карап атабыз. Азыр биринчи агымды баштап турсак, эми акча каражатынан себеби биз акысыз уюштуруп атабыз да. Азыр карап, мына биринчи агымга 475 миң акча, 440 миң акча немеге, тамак ашына кетип жатат. Андан сырт караларга керектелүүчү окуу куралдарын алып атабыз. Алардын баягы дене тарбия оюн сабактары үчүн дагы бүт кыскасы ошо эс алууну уюштуруу үчүн керектелүүчү канчалардык товарлардан баштап баарын азыр камсыздап жатабыз. Эми ал каралып атат. Мүмкүн дагы узартышыбыз да мүмкүн. Азыр эми биринчи агымды баштасак, комиссиянын бүт бардыгынын кароосунан өткөндөн кийин анан биз аны улантабыз деп ойлойбуз да. Лагерди ачабыз, аны иштетип баштайбыз. Бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна келип калды. Сизге эркин микрофон, балким ата-энелерге бүгүн Ош шаарындагы лагерь жетишпестигине байланыштуу ушул кырдаалды эске алып, балким ата-энелерге айтар сөзүңүз бардыр. Эми эмне демекчимин, ошо урматтуу Ош шаарынын тургундары, ата-энелер жана окуучулар биз ар бир ушул региондорду эске алып, мисалы үчүн Амир Темурда бир мектепке ачтык. Бул жактан Юго-Востокто эске алып бир мектеп, бул жактагы Ошский район, Западный деп Кулатов жактар бардык региондорду эске алып туруп лагерь ачтык. Ошол мектептерге эгер балдарыңыздарды жаздыргыңыздар келсе, бирок негизинен мектепте деле тизмелер бар, мугалимдер аны тактап жатышат. Эс алууну колдон келишинче аракеттерди жасап жатабыз. Көңүлдүү эс алууну каалаймын. Салтанат айым, сизге убакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул менен Адил сөз программасы эфирдик убактысын жыйынтыктайт. Кийинки берүүлөрдө амандашкача саламатта калыңыздар.